2000-жылдардагы элдин демилгеси какыраган жерди өздөштүрүүгө түрткү болуп, жаңы жер пүлгөн долбоору башталган. Долбоорго жалпысынан 2500 адам катышкан. Көп түкүрсө көл болот деген аталардын сөзү дал ушул демилгенен өзөгүн түзүп, жаңы жер аймагына бир гана сууга суу тартылбастан 3 километрге жакын жол каттамы да пайда болду. Акырындык менен эл отурукташып, долбоор толукталып отуруп, анын арты менен айыл элине электр жарыгы да тартылып, атайын мамычалар орнотулуп, жарыктандыруу коюлган. Ушул пүлгөн жаңы жер участкасына 4 километрден ашуун жогору чыңалдуу аба чубалгыларын тарттык. Жана эки кубаттуулугу 250 ква болгон эки трансформатордук көмөкчөлөрдөн койдук. Андан сырткары 2,5 километр 0,4 киловольт аба чубалгыларын тарттык. Азыр бул биринчи этап менен. Азыр экинчи этап башталды. Буюрса азыр даярдоо иштери жүрүп жатат. Андан 1,5 километр 0,4 аба чубалгыларын тартабыз деп ниет кылабыз. Бир кезде какырап жаткан дөңсөө жерлер эми көз жоосун алган жашыл аймакка айланды. Бирок иштин башталышы оңой болгон эмес. Жаңы жердин жалпы аянты 320 гектар болгондуктан мынча аянтты өздөштүрүү мүмкүн эмес деп, долбоордун ишке ашышына ишенбей, андан баш тарткан жашоочулар да кездешкен. Эми минтеп арадан 20 жыл өтпөй, демилгечи элеттиктердин илгери үмүтү орундалып, көксөгөн ой кыялдарына жетип отурушат. Учурда мында 600дөн ашуун кожолук жер алып, дыйканчылык, багбанчылык менен алектенип, бардар турмушка кадам таштап, окат кылып келишет. 2000-жылы баштаган болсок, 2007 суу келген эди. Суу келгенден кийин 1 жылдан кийин эгип бак кылдык эдик. Какырап жаткан адыр жерде мана ушундай бакка айланды азыр. Ар бир атоолдун огороту ушундай болуп көгөрүп турат. Калган бактан тышкары малина айдап алганбыз. Малинабыз дагы жылына жакшы болуп атат. Мына пандемияга дары деп айтканына былтыркы жылы 300 сомго чейин жеткизип сатып алдык. Какыраган адырлуу талаага канал курулуп, суу келип баштаганы бул аймак малинанын мекенине айланды. Эмгекти сүйгөн элеттиктердин аракети менен жашыл талаага айланып, натыйжада мыкты киреше табуу мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Аны менен катар багбанчылык менен да үй бүлөлүк киреше булагын толуктагандар артып келет. Ушул малинанын бактын эсебинен уул үйлөп, кыз чыгарып, морекинде үйлөрдү салып, балдарыбызды бөлүп чыгарып атабыз. Анан калганыга балдар Россияда дагы бар, конечно. Огороддорун алып, олордун жоктугун билбестен бардык элибиз тегиз огородду көктөтүп атат. Адыраган жерди ушундай бак дарак айлантырып алганыбыз өзүбүзгө дагы кубаныч болуп атат. Алгы маканы мен энди Бул долбоорду ишке ашырууда айыл тургундарынын ынтымагы, биримдиги чоң мааниге татыган. Анткени иштин ийгилигине ишенген ар бир тургун жөн гана сырттан карап турбастан колдон келген жардамдарын берип, иштеп жаткан жумушчуларга тамак аштарын бышырып, ташып келип кол кабыш кылып турушкан. Долбоордун ишке ашышына көзү жеткен тургундар өздөрүнүн пенсиясын да бергенге даяр болгон. Анткени Кадамжай шаары тоолуу аймак болгондуктан тамарка маселеси башынан эле көйгөй болуп келет. Эми мана ушул адырды, боз адырды Асанбай шундай бир көңүлдөнүп шетке бир көңүлүн ачып өзүгө макул келип шетте жер кылайлык, элиме жериме шундай бир жакшы кылып кечелекте бала чаканы уюштуруп шетте жайлайын деген максаты кан экен. Аллага бейсеп деп шундай оозудан чыгар менен мен шундай өзүмчө кубандым. Үйдө туруп кубандым. Үйдө туруп кубанып, алхамдулилла шу шарт пенсиямды алып келдим дагы шундай ашы сууду кылып, каттамаларды бышырып, ana şu kurdum başıgap gelip иштеп аткан элдерге жедирдим. Бул демилгенин тез арада ишке ашышына көптүн кызыктар болушунун дагы бир себеби союз тараганы. Аймактагы ири өндүрүштөр токтоп, элеттиктер жумушсуз калып, киреше булагынын солгундашы болгон. Мындан улам абалды жөнгө салуунун негизги жолдорунун бири жер өздөштүрүп, айыл чарбасын өнүктүрүү аракети эле. Айыл аксакалдарынын айтымында бул жерди өздөштүрүүдө тоолорду жардырып өтүү бир топ кыйынчылыкка турган. Мунун баары талыкпаган эмгек жана күчтүн натыйжасында ишке ашып, учурда эл үзүрүн көрүүдө. Шунда какыраган жаткан жерди шунда демилге көтөрүп, муну өзүңүздөр көрүп тургандай, мына шу тоо шунда 14-15 метрден ашык шу тоо эди мына жер. Ошол жерди пландаштырып жардырганбыз да, жардырып баягы бурильный машиналар менен буруп этип, о Бишкектен 10 тоннадан ашык баягы жардыргыч заттарды алып келгенбиз. Ошол бул кыйынчылыктарды аябай баштан көбөттү бу жерде. Баягы мамлекет тарабынан эч кандай жардам болгон эмес ол маалда. Мамлекеттин өзүдө дагы акчасы жок да. Ошол элди демилгеси менен Асанбай Табанович ушул чет элдик инвесторлорду тартып,
Ошолор жардам менен жарылып ушул канал бүттү да. Асанбай Пазыловдун айтымында да 2000-жылдардагы экономикалык каатчылык бүлгөн элин чоң сыноолорго кириптер кылып, жумушсуздук ички жана сырткы миграцияны курчутуп жиберген. Андыктан бул долбоор айласы кеткен жергиликтүү элдин биригип иш кылууга белсенген эң чоң демилгеси болуп калган. Биздин биринчи долбоор бул 2000-жылы баштаганбыз. Бул Пүлгөн жаңы жер долбоору. Ал жерде 301 гектар аянтты сугат жерге айландырдык. Тоолорду ал дагы ошо чегарага жакын, Өзбекстан менен чегарага жакын жер болчу. Азыр бүгүнкү күндө 600 үй бүлө ошо жерден өздөрүнүн жер үлүштөрүн алып, салым кошкон адамдар жер үлүштөрүн алып, толук кандуу жашоого шарт түзүп берет атабыз. Бүгүнкү күндө мына көрсөңүздөр, жолду дагы, суусу дагы, электричествосуна жеткирип берип атабыз. Пүлгөн жаңы жер долбоору ийгиликтүү аяктаган соң иштин көзүн билип калган жергиликтүүлөр андан ары кадам таштап, дагы бир жаңы демилгени ишке ашырууга белсенди. Алга кадам коомдук бирикмесин түзүү менен дагы 7000ден ашуун тургунга тамарка берүү аракети көрүлүүдө. Жергиликтүүлөр бул демилге бүтүп, жерлери өздөштүрүлсө, тышкы миграцияны жоюуга эң чоң мүмкүнчүлүк болот деп үмүт кылып отурушат. Биздин Кадамжай районубуз, шаарыбыз өтө баягы Капчыгайдын ичинде жайланышып, анда бизде сугат жерлер же болбосо баягы бир нерселер эгин эге турган жерлерибиз аз болгондуктан, азыр ушундай бир сонун бир тегиздикке ушул суу алып өткөн жатат да. Бул мен ойлойм ушул келечек үчүн өтө жакшы чоң кадам. Март айындагы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун Баткен облусуна болгон иш сапары алкагында алга кадам коомдук бирикмесинин иши менен таанышып, анын келечектүү долбоор экенине баа берген. Аймактардагы ирригациялык тутумду өнүктүрүү боюнча алгылыктуу иштер жүрүп жатканын баса белгилеп өткөн. Моментип элеттиктердин күчү менен жаңы түзүлгөн долбоорго мамлекет тарабынан каражат бөлүнүп, өлкө башчысынын көзөмөлүндө турат. Бөлүнгөн акчага узундугу болжол менен 30 чакырымдай болгон магистралдык каналдын курулушу жүрүүдө. Учурда канал куруу иштери кызуу жүрүп, тоо таштар жардырылып, адырлар тегизелип жатат. Тоолорду сууду чыгарып, жарандарыбызга келечек түзүп берели деген демилге менен чыкканбыз. 50% мамлекет жасап берет, ушул каналды 50%ын өзүбүздүн күчүбүз менен жасайбыз деп. Ошондо 50% узундугу божомолдо 30 километр болуп атат. Ошондон 12 километрини, бирок оор жагы 12 километрин мамлекетке коюп атабыз. Ол милдеттенме алышты. Бирок ал жерде ичинде 4,5 километр туннелдер бар. Чоң кыркатоолорду кесип кирип өтө турган. Кадамжай району негизинен багбанчылык үчүн ыңгайлуу келип, мында шабдалы, гилас, малинанын бир канча түрлөрү өстүрүлөт. Ал эми азыр курулушу жүрүп жаткан ири магистралдык каналдын курулушу менен келечекте шаарга жакын жерде дагы бир жаңы айылдын түптөлүүсү күтүлүүдө. Максатбек Акылбеков, Бактыбек Нишанбай уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.